жөнүндө Ажипок менен кластер түздүм. Ажипок Манастын заты адам, көлөмү айбаттуу, өңү кара тору, касиети баатыр. Аты Манас. Таласта жашайт. Кластер. Манас баатыр, акылдуу, өз элин сактайт, айбаттуу, боорукер, чынчыл. Айпай Манас баатырга Ажипок түзүп келдим. Заты адам, өңү кара тору, касиети мекенин колдоо, душмандардан элин сактоо, мүнөзү алп. Аты Манас, түзүлүшү айбаттуу, максаты элин коргоо, зыяны адам өлтүрүү. Мен Айкөл Манас жөнүндө Ажипок түздүм. Аты Манас, заты адам, көлөмү айбаттуу, өңү кара тору, зыяны душмандарды каза кылат, мүнөзү алып, таласта жашайт, касиети баатыр. Мен Айкөл Манас баатыр жөнүндө өз негизгисин бөлүп алдым. Баатырлар: Чубак, Сыргак, Серек, Алманбет, Сандар. Карагандын 8 уулу 40 үйлүү кыргыздар менен кошо алайга айдалат. Таласта 12 чакырым. Манас эпосу 500 000 саптан турат. Душманы: Алоке, Нескара, Толтойлор. Үй бүлөсү: аялы Каныкей, атасы Жакып, энеси Чырыды, баласы Сейметей, небереси Сейтек. Туулган жери Талас облусу Айкөлдө. Гиннес китебинде Манас эпосу Дөөлөт Сыдыков. Манас дүйнөдө. Кытайда Манас дайрасы, Индияда Манас кичи эпосу, Венгрияда Манас айылы, Крымда Манас жарым аралы, Кореяда Манас булуңу, Жапонияда Семетей шаары. Акылчылары: Бакаяба, Канкошой. Манас жөнүндө мен Сиңкбей түздүм. Манас баатыр, акылдуу, сактайт, чуркайт, жашаган. Манас өз элин коргойт. Манас баатыр. Мен Манас жөнүндө кластер түздүм. Баатыр, өз элин коргойт, айбаттуу, чынчыл, акылдуу, боорукер. Манас жөнүндө Ажипок түзүп келдим. Аты Манас, заты адам, түзүлүшү айбаттуу, мүнөзү алп. Баатыр, максаты эл жерин коргоо, зыяны Кытайларды өлтүрүү, пайдасы кыргыз элине жардам берүү, түсү кара тору. Мен Манас жөнүндө Ажипок түзүп келдим. Өңү кара тору, аты Манас, заты адам, келип чыгышы Кыргыздан келип чыккан, түзүлүшү алп, касиеттүү, эр жүрөк, зыяны өлтүргөн адам. Манас баатыр жөнүндө Ажипок түзүп келдим. Аты Манас, үй бүлөсү: аялы Каныкей, атасы Жакып, энеси Чыйырды, уулу Семетей, небереси Сейтек, чоң атасы Карахан. Манас эпосу 500 000 саптан турат. Индияда Манас кичи эпосу бар. Кытайда дайра жана шаарга аты коюлган. Манастын душмандары: Алоке, Нескара, Толтой. Акылчылары: Бакай, Сейтек, Алманбет, Чубак, Сыргак. Дөөлөт Сыдыков Манасчы Гиннес китебине кирген. Мен Кожоңкул баатыр менен Манас баатырга Вендин диаграммасын түзүп келдим. Кожоңкул баатыр суусамырда жоондугу 1,89 сантиметр ташты жерге көтөрүп, күч менен жерге каккан. Манас баатыр касиети өз элин коргогон. Манастын элчилери: Бакай, Алманбет, Чубак. Мен Айкөл Манас боюнча Ажипок түзүп келдим.
kölömü aybattуу, zыяны душмандарын өлтүрүү, касиети эр-жүрөктүүлүгү, күчтүүлүгү, эмгеги душмандарды жеңүү, элге кызмат кылуу. Аты Айкөл Манас, зыяны адам, заты адам, максаты элин жерин коргоо, өңү кара тору, пайдасы элге жардам берүү. Мен Айкөл Манас батыр боюнча негизгилерин жазып келдим. Батырдын аты жөнү Айкөл Манас батыр, Сыргак, Серек, Алмамбет, Чубак, Сандар. Карахандын 8 уулунун эң кенжеси, кошо алайга 40 үйлүү кыздар менен айдалган. Душмандары Алооке, үй бүлөсү атасы Жакып, аялы Каникей, баласы Семетей. Мен Манас батыр жөнүндө Айтбек менен сүйлөм түзүп келдим. Манас батыр заты адам, өңү кара тору, элин коргойт, эр жүрөк, акылдуу, боорукер, чыңчыл, айбаттуу. Кыргыздар жеринен кетишине Алооке сабапчыл болгон. Манас өзүнүн эли үчүн жанын берген. Манасты уу ичиргенде ал уу ичиргенге үйрөнүп калган экен. Манастын туулган жери Талас. Манасты душмандар аябай каттуу уу ичиришкенде Манас ошондо дүйнөдөн кайткан. Манас каттуу жарадар алганда анын 40 жигити качып кеткен. Алардын аты Сыргак, Алмамбет, Серек, Чубак болгон. Үй бүлөсү атасы Жакып, энеси Чыйырды, чоң атасы Карахан, баласы Сейтек, Семетей. Манас батыр жөнүндө ачып түздүм. Аты Манас, күчтүү батыр, заты кыргыз, мүнөзү мээримдүү, максаты элди куткаруу, пайдасы элге жардам берүү, көлөмү чоң, керектиги элге керек. Өңү буудай өңдүү, салыштырмалуулугу баатыр, күчтүү, элин жерим деген сикпен түздүм. Биринчи Айкөл Манас, экинчи күчтүү баатыр, үчүнчү Манас Каникейге үйлөнгөн, төртүнчүсү Манас Алооке менен душман, бешинчи баатыр. Мен Манас жөнүндө негизгисин бөлүп келдим. Манастын атасы Жакып болгон, Манастын энеси Чыйырды, чоң атасы Карахан, баласы Семетей, небереси Сейтек, аялы Каникей болгон. Мен Айкөл Манас текстинин негизгилерин жаздым. Батырлар Манас, Сыргак, Алымбек, Чубак, Сандар 40 үйлүү кыргыз менен кошо Алтайга айдалат. Карахандын 8 уулу, Талас шаарынан 12 километр аралыкта. Үй бүлөсү чоң атасы Карахан, энеси Чыйырды, атасы Жакып, аялы Каныкей, баласы Семетей, небереси Сейтек. Туулган жер Талас, Кароо чокусу. Манас дүйнөдө Кытайда Дайра шаарда аты бар.
Индияда Манас кичи эпосу, Венгрияда Манас айылы, Кырымда Семетей шаары, акылчылары сыргак, сергек, чубак, душманы алоке, тескара, толтой. Мен Айкөл Манас жөнүндө сикфен түздүм. Биринчи Манас, экинчи Эржүрөк Баатыр, үчүнчү Манас элдин ханы, төртүнчү Манас алоке менен душман, бешинчи Баатыр. Мен Айкөл Манаска сикфен түздүм. Манас Баатыр, ал күчтүү, эрктүү, элин жерин коргогон, жанын берген, күчтүү, батырлардын батыры, акылдуу, билимдүү. Мен Айкөл Манас боюнча ажыбап түштүм. Аты Манас, заты адам, максаты элин жерин коргогон, пайдасы элин жерин коргогон, кереги душмандардан коргоо, зыяны адамдарды үйүнө кайтарбаган. Кластер. Мен Айкөл Манас Баатырга кластер түздүм. Ал күчтүү, чынчыл, баатыр, эржүрөк, күчтүү, элин жерин коргогон. Айкөл Манас Баатыр жөнүндө мен негизгилерин бөлүп алдым. Баатырлар: Чубак, Сыргак, Алмамбет, Серек. Сандар: 8 уулу бар. 40 үйлүү менен Айталга айдалат. Манастын күмбөзү таластан 12 чакырым басып өтүш керек. Манас эпосу 500 миң саптан турат. Гиннес китебине кирген манасчылар: Дөөлөт Садыков манасчы. Душмандар: Алоке, Нескара, Толтой. Үй бүлөсү: атасы Жакып, апасы Чыйырды, бабасы Карахан, аялы Каныкей, баласы Семетей, небереси Сейтек. Аты Манас. Акылчылары: Сыргак, Серек, Алмамбет, Чубак. Манас дүйнөдө Кытайда дайрага жана шаарга коюлган. Венгрияда Манас айылга коюлган. Индияда Манас кичи эпосу бар. Крымда Манас жарым аралы жайгашкан. Кореяда Манас булуңу, Жапонияда Семетей шаары бар. Туулган жери Таласта. Мен Айкөл Манаска ажыпок түзүп келдим. Аты Манас, заты адам, түзүлүшү айбаттуу, күчтүү, мүнөзү алып, батыр, элжүрөк, максаты эл жерин коргоо, зыяны калмак Кытайларды каза кылуу, пайдасы кыргыз элине жардам берүү, түсү кара тору. Мен Айкөл Манас Баатыр жөнүндө ажыпок түздүм. Мен Айкөл Манас Баатыр жөнүндө маалымат алып келдим. Алмамбет Баатыр Азизхандын уулу, Күнчөронун атасы. Манас эпосунун башкы каармандарынын бири Манас Баатырдын чоросу. Кытайдын белгилүү хандарынын бир Азизхандын өмүрү ашканда көтөргөн жалгыз уулу. Жаш кезинен атасынын ордуна хан болуп, Алокенин Коңурбайы менен жалошуп калат. Акыры Алмамбет, Коңурбай жана башка Кытай улуттары менен согуш ачып, натыйжасында өз элин таштап кетүүгө аргасыз болот. Чоң каз Шыйдардын огу жаңылып